2006-жылы сатып алынган жер тилкеле мына Аламидин районуна карайт, Бишкек шаарына да карабайт. Ошондон бери өзүбүз аракет кылып салып бүтө элекпиз. Жарымы саман менен, топурак менен. Бул мен атама катталган. Атам ошо сатып алган. Мына эми көргүлө. Предварительный договор купли-продажа. Көрсөңүздөр болот. 2006-жылдан 2010-жылга чейин өзүм ушул жерде жашагам. Жашагансыз, мисалы, кошуналар далилдеп бере алат. Ошолдун баары далилдеп бере алат. Ушул жерде эч нерсе жок болчу, бул жерде үй жок болчу, бир дагы столб жок болчу. Ушул жака келип казык кагып, таш коюп, ушу чекти белгилегенбиз. Төрт бир турганбыз да, мен өзүм алган жокмун да. Ата-энем алып берди да, 4 балага любой ата-эне өзүнүн балдарына үйлүү, жайлуу болсун дейт да. Ата-энеңиз эмне? Ата-энем ошо айыл чарбасы менен эле, кичинекей чарбабыз бар ошо менен. Ата-энеңиздин жылдык кирешеси канча? Жылдык кирешесин билбейм канча экен. Бирок жылына андай турак жай алган. Мындан башка деле турак жай алганга мүмкүнчүлүктөр бар. Силерге өзүңөргө катталган бир нерсе барбы? Мен өзүмө катталган эч нерсе жок. Эч нерсе жок. Мунун баары атам, энем алчу да. Атаңызга катталган канча мүлк бар? Канча турак жай бар? Жанагы көрсөткөндөн баары атама катталган. Бул 4-сү бар экен. Ушул эле болгон, э? Мен мага берген документтер боюнча ушул да. Кыргыз Республикасы мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматы боюнча жогоруда көрсөтүлгөн кыймылсыз мүлктөрдүн көпчүлүгү чындыгында 2010-17 жылдары сатылып алынып, Дамир Мусакеевдин жакын туугандарына, атасы, апасы жана аталаш агасына катталып, көз карандысыз адистердин базар баасында баалоосу боюнча жалпы суммасы 20 миллиондон ашыгыраак сомду түзгөн.